Айыл чарбасында түшүм берүүчү жерлер дээрлик асылдандырууга муктаж. Андыктан органикалык жер семирткичтерде арбын өндүрүү колго алынды. Ал тургай чарбакерлер биогумусту үй шартында өндүрүп пайдалана башташты. Анткени бул жер семирткичтин күчү менен топурактын күрдөөлүгү артып, 1 гектар жерден алынган түшүмдү 50 сотук жерден алууга болоорун дыйкандар тажрыйбадан өткөрүшүүдө. Ташталган чириндилерге атайын Калифорния сөөлжандарын аралаштыруу аркылуу биогумусту кантип туура өндүрүүнүн жолдорун тажрыйбалуу агроном Жанара Бакирова жеринде айтып бермекчи. Биогумус бул органикалык жер семирткич болуп эсептелет, эң баалуу жер семирткич. Себеби дегенде анда топуракка керектүү баардык органикалык заттар камтылгандыктан аябай баалуу болуп эсептелет да. Анын өзгөчөлүгү бул экологиялык тазалыгында. Себеби дегенде аны бизге керектүү болгон калифорниялык сөөлжан иштетип, аны ферменттер менен, гормондор менен байытып, анан чыгарып бергендиктен анан ал жерге түшкөндө аябай жерде асылдуулугун жогорулатат дагы, өсүмдүктүн өсүүсүнө аябай оң таасир тийгизет да. Биогумусту даярдоодо бул бир нече ыкмалар бар, бирок эң кеңири таралганы бул кадимки эле органикалык азыктарды, органикалык заттарды колдонуу менен алат. Эң негизги компонент бул болсо кадимки мал чарбачылыгынан чыккан кык. Анан ал жака ошо үй теричиликтен, башка тамак аштардан, бул айлана чөйрөдөн чыккан бүт калдыктарды кошсок болот. Негизинен ал жакта химиялык улуу каражаттар жок болуш керек. Жана ошондой эле химиялык полимер заттар жок болуш керек. Себеби дегенде аны менен анын зыяндуу куртка таасири тийип калышы мүмкүн, же болбосо алар жебеген азык болбош керек да. Биринчи сиздер буякта көрүп тургандай, бул Байдыйкан айыл чарба колдоо борборунун биогумус өндүрүү аянтчасы болуп эсептелет. Бул жерде жылына бир 500 000 тоннадай биогумус өндүрүлөт да. Бул жерде атайын өзүбүздүн адистер окутулуп ишке алынган. Алар ошо эрте жаздан баштап кеч күзгөнгө чейин биогумус өндүрүшөт. Алар ошо бүт технологияны туура сактап, эми биогумуска биринчи кезекте температура керек. Бул биогумуста сөзсүз анан нымдуулукту эгерде ысык маал болсо тез берип турабыз, эгерде суук болсо бир аз кечирээк. Нымдуулукту берип, анан ошол калифорниялык курттардын иштөөсүнө, жакшы иштөөсүнө шарт түзүп беришибиз керек да. Ага сөзсүз азык. Мисалы буякка биринчи кыктарды мындай узун кылып, дөңчөк кылып салабыз дагы. Ага сөзсүз түрдө сугарып, баягы ашыкча азоттон, ашыкча газдардан жуулуп, ошол жерде бир ай баягы ашыкча куртка зыян келүүчү заттардан арылат да. Анан ошол жерден кык өзүнүн кондициясына жеткенден кийин ал жака ошо курттарды кое беребиз. Мисалы 1 тоннага 100 килограмм курт беребиз. Анан ал ошол температурада нымдалып турат. Мисалы бир күн же ар бир 2 күн сайын нымдалып. Анан ошол курт анан жеп 1-2 айда ошол 1 тоннадан 60-тан 80% чейин кайра биогумус берет. Мисалы 100 килограммдан 80 килограмм, 50 килограммга чейин биогумус алса болот да. Анын биогумустун сапатын эмне кылып жакшыртабыз? Мисалы көпчүлүк дыйкандар өзүнүн таласындагы баягы түшүм жыйнагандан кийин жашылча жемиштердин эмелери калдыктар ошону талаа калтырып коюшат. Же болбосо базарлардан, ашканалардан ашкан азыктарды алып келип, эгерде булда массалык түрдө өндүрсө, ошолорду алып келип пайдаланса болот да. Мисалы көпчүлүк ашканалар өзүнөн чыккан калдыкты каяка чыгарарын билбейт да. Эгерде мындай ошо массалык түрдө өндүргөн биогумусчулар ошо ашканалар менен келишим түзүп алса болот, же кичи базарлар менен келишим түзүп алса болот. Ошо органикалык азыктарды биз алып кетебиз деп. Бизде ушул биякта иштеген кызматкерлер ошол чоң базарлардан чыккан калдыктарды алып келип, ушул сөөлжандарга беришет да. Анан температура сөзсүз түрдө 25 градустан жогору болуш керек. 22-25 градустан 40 градуска чейин бул сөөлжан үчүн аябай оптималдуу болуп эсептелет. Анан сөөлжан ошол кыктын ичинде азыктанып гана жүрбөстөн ал ошол жерде көбөйүп ошол жерде кадимкидей тиричилик кылат да. Анан
булар мисалы биогумус даяр болду деп эле талаага берген да тура эмес. Сөзсүз түрдө биогумусту алып даяр болгондон кийин аны караңгы жерде бир ай кармаган жакшы. Себеби дегенде ал жерде баягы ашыкча нымдуулуктан арылат. Биринчи кезекте, экинчи кезекте баягы калдык чөптөрдүн уруктары калып калат да. Бул талаа үчүн абдан зыян. Эгерде чөптүн уругу менен талаага чачылса, ошол жер сөзсүз түрдө ото чөп басып, бул дыйкандарды аябай убара кылат да. Ошол себептен сөзсүз бир мындай орун даярдап, ошол жерге кармап, ал жерден уруктар өнүп, өзүнөн өзү уруктар жок болот дагы. Андан кийин анан таңгакталып усатыкка чыгат да. Мисалы азыр күз мезгилинде ушул биогумусту органикалык жер семирткичтерди берген убакыттын эң оптималдуу мезгили деп айтсак болот. Себеби дегенде бул биринчи кезекте бул органикалык жер семирткичтерде бул пайдалуу микроорганизмдер бар. Алар ошол топуракка жайылып, ошол топурактын асылдуулугун жогорулатат. Андан тышкары ошол калган азык заттар, органикалык азыктар топуракка сиңимдүү формага чейин ажыраганга жетишет. Анан бул жазгы убакытка өсүмдүктүн жакшы өсүүсү үчүн бул органикалык жер семирткичти ажырап, топуракты аябай сонун деңгээлде даяр кылып берет да. Ошол себептен мен дыйкандарга көбүнчө ошол биогумусту күздө берүүнү сунуш кылам. Анан берүү нормасы 1 гектарга мисалы 40тын өзүн берсеңиз, 30 тоннадан 150 тоннага чейин берсеңиз, ал эми муну 1 тонна, 3 тонна, 5 тоннага чейин гана берүү менен ошол топурактын асылдуулугун жогорулатып алса болот да. Анан муну ушул биогумусту гүл өстүрүүчүлөр жабык кытышта, күн өсканада пайдаланган абдан сонун. Себеби бул биогумуста өсүмдүктүн өсүүсүнө керек болгон ферменттин, гормондун баары бар. Андан тышкары органикалык кислоталар. Органикалык кислоталар болбосо өсүмдүктүн иммунитетин жакшыртат, туруктуулугун жакшыртат, ооруларга, зыянкечтерге туруктуулугун жакшырып, анан тез өскөн өсүмдүк бул көптөгөн илдеттерден ойгонгу чакта өсүп кетет дагы, анан түшүмдү эрте берет да. Ооба, экологиялык таза жана сапаттуу жер жемиштерге суроо талап көп. Органикалык жер семирткич менен өстүрүлгөн продукциянын артыкчылыктары абдан жогору. Кышы менен чириндилерден пайда болгон биогумус эрте жазда даяр болуп, пайдаланууга чейин электен өткөрүлөт. Бул жагы урматтуу чарбакерлер даяр биогумузу, бул даяр биогумуз даяр болгондон кийин бул жагын мындай элек менен элейбиз. Электи иштетип берейин. Бул жактан айланып, чоң болгон кусоктору бул жактан мусорго чыгат, а майдалары бул жерден таза органика болуп эсептелинип, мындай упаковкаларга даярдап коебуз. Бул колдон жасалган техника, оңой эле бул жак. Мындай кичинекей моторчик менен эле сетка улап, ушундай колдон жасалган эле аппаратура. Мындай сепсе болмок, антсез анда бунун ичиндеги башка майда чүйдө азыктар, башка немелер дыйкандарга өтө оор болуп калат. Буну ушул ойдон эле себеп коюшса, анда дыйкандардын чекебелерине жаман көп чөп өсүп кетет. Буну элегенден кийин бир комнатада сактап, аба кирбеген комнатада сактап, ал комнатада бир 2-3 ай тургандан кийин башка лишний азыктар өлөт дагы, лишний продукция өлүп туруп, чисто органика калат, удобрение калып калат. Ушул удобренияны поляга сепкенден кийин аябай жакшы пайда берет дальнейшем. Бул жак мусорун элегенден кийин бул жак мусорун бул жагына төгүп туруп, анан кийин дальнейшем дагы бир жолу элеп койсок, ушундай кайра эле обработка болуп, өзү эле даяр болуп кала берет.
сөзсүз түрдө түйүнү мындай бутактардан же таштардан тизип койгон жакшы да. Себеби аэрация жакшы болот. Аэрация деген бул абанын дагы сөөлжандар иштеп атканда ролу чоң да. Эгер аба жетишсиз болсо ныкталып калат дагы, ныкталып сөөлжандар өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аба нымдуулук, температура бул биогумуста эң негизги фактор болуп эсептелет. Эң астына көбүнчө ошо эмени коюп коюшат. Бутак, желательно бутактарды коет. Себеби бутактар тез чирип, ошо биогумуска тез аралашып кетет да. Биогумустун эмне үчүн биогумус болуп аталып калган себеби дегенде бул тирүү жандыктан бөлүнүп чыккан үчүн биогумус деп аталат да. Биогумусту мына көзүңүздөр көрүп турганда бул кызыл Калифорния курттары, сөөлжандары иштетет. Булар кадимкидей ошол биз даярдап берген калдыктарды жеп ажыраткандыктан ошол курттун ичинен чыккан ферменттер гормондор менен байытылат да. Эмне үчүн калифорниялык сөөлжандар, кызыл курттар пайдаланат? Себеби дегенде булар ушул калдыктарды тез жегенге жөндөмдүү да. Ушул мисалы биогумус өндүрүүчүлөрдү да бир эскертип кетиш керек. Бул курттарды тез-тез жаңылап, өзүнүн таза энелик материалын алып туруш керек да. Аны болсо биз ошол атайын илим изилдөө институттары бар. Бизде мисалы Кыргызстанда Академия наукадан алса болот, Илимдер академиясынын лабораториясынан же болбосо Агрардык университеттен алса болот да. Себеби дегенде булар жерде жүргөндө башка курттар менен аргындашып, өзүнүн касиетин жоготуп башташы мүмкүн да. Ошол бул жер бул биздин ошол энелик материалыбызды өстүрө турган жерибиз. Атайын бул жерге ошо курттардын өсүшүн тез өсүшү үчүн шарттарды түзүп, даяр болгон калдыктарды таштаганбыз. Анан ушул жерден биз матичнекке көбөйтүп, курттарды көбөйтүп ала беребиз да. Анан бул жер ар дайым курттар көбөйүп турат. Даяр болгон биогумустан энелик материалдар алынып кеткенден кийин үстүнө кайра жаңы калдыктар, даяр болгон калдыктар таштала берет. Ошол калдыктарды жеп кайра курттар көбөйө берет да. Ошол мындай көп болуш керек да. Көп болуш керек. Анан булар болсо көбөйгөндө кадимкидей жумуртка таштап, ошол жумурткасынан сөөлжан чыгат да. Ал көбөйүшү үчүн мисалы жаздан баштап ошол массалык түрдө көбөйүп баштайт, температура оптималдуу болгондо. Анан кышка өткөргөндө бул үстүн сөзсүз түрдө саман менен же чөптүн калдыктары менен жаап, жылуулап коюш керек. Себеби алар бул кыктан жылуулук бөлүп чыгат, өздөрү да жылуулук бөлүп чыгат. Анан үстүнөн калдыктар менен, чөп калдыктары саман менен жаап койсоңуздар, ошо жылуулук бир кыйла сакталып турат. Кээ бир учурларда, мисалы бизде массалык түрдө сыртта сакталса, кээ бир учурда мындай атайын бир орундуктун ичине же бир имараттын ичине сакташат. Ал жерде ошо жакшы кышташат да. Эгерде кыш оор болсо, ошондой жакка алып киргенге туура келет. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бардык түрүнө, ошол эле учурда гүл, декоративдик өсүмдүктүн бардык түрүнө колдонсо болот да. Анан колдонуунун бир нече ыкмалары бар. Мисалы отургузаар алдында биз чуңкурча кылып атайын даярдайбыз да, чуңкурча. Ошо тамыр алдына салып туруп өсүмдүктү эксе болот. Анан кийин азыркы учурда ошо күздүк талаада, мисалы күздүк себердин астында дап даяр болгон биогумусту чачып жүрүп туруп, анан кошо айдап малалагандан кийин анан күздүк дандарды сепсе болот. Андан кийин мисалы эгерде күздүк себүү жүргүзүлбөй жөн эле талаа калса, ошо ачык талаага эле ушул биогумусту таштап же айдап салса болот, же айдабай жөн таштап койсо, ошол жерде биогумус андан ары чирип асылдуулукту жогорулата берет да.